Теманы улай өлкөдөгү табигый кырсыктар, алардын келип чыгуу себептери тууралуу маектешүү үчүн студияга Улуттук академиянын сейсмология институтунун мүдүрү Канат Абдрахманов чакырганбыз. Канат мырза. Канат мырза, куш келипсиз. Алгач эле суроом, адис катары айтсаңыз, бул жылы табигый кырсыктар, суу ташкын, жер көчкүлөрдүн көп болуп жатканы эмнеге байланыштуу? Бул көрүнүш ушул жылга эле таандыкпы, кийинки жылдарга божомолдор кандай? Айтып кетсеңиз. Жок, бул көрүнүш бул жылга эле эмес, мурдагы илгери деле ушундай нерселер болгон. Мисалы 1969 жылы Ош өргөсүндө, Ош областында 600 жаңы жер көчкү пайда болгон. Андан кийин 2001 жылы, андан кийин 2011 жылдардагы ошондой жер көчкүлөр көп болгон. Азыркы бүгүнкү биз көрүп аткан ситуация бул деген чынын айтканда алдын ала айтса болмок. Эмне дегенде мына кыш аябай узун болду. 6 айга чейин кар жаап, бир күнү кар жаап, экинчи күнү кайта жылуу болуп, андан кийин мына жазында кар эрий баштады, анын үстүнө күн жаай баштады. Ошондуктан жер көчкүлөр көп болот деп айтса болмок. Мына дүйнөлүк тажрыйбада кырсыктардан жарандарды аман алып калуунун жолдору тууралуу айтып берсеңиз, анан Кыргызстанда кырсыктар менен иштөө кызматкерлери кайсы жагынан аксап жатышат азыр? Бүгүнкү болгон мына жанагы кырсыктар ал деген баягы бир күндө чогулган көйгөй эмес. Бул деген жыл акыркы 25-30 жылдын арасында чогулган көйгөйлөр болуп атат. Биринчи ирет чындыгын айтканда бул жер көчкү менен иштеген, жер көчкүнү алдын ала билген адистердин аздыгы. Азыр мына Кыргызстанды алсак, ушул нерсени жакшы түшүнгөн бир колдо санаса болот да, бир 5-6 эле киши калды. Ошо эң эле негизги көйгөй ошо адистердин жетишпестиги деп ойлойм. Азыр кырсыктар тууралуу алдын ала ыкчам маалымат алууда сиздерде көйгөй барбы? Негизи техникалык базаңыздар кандай шартта иштеп жатасыздар? Бизде сейсмологияда жер тирөөнү каттаганга толук кандуу жабдуулар бар. Бирок жана сиз айткан алдын ала алган жабдуулар менен аксап атабыз. Эмне дегенде ага атайын станциялар керек. Мисалы, мына жанакы эле жер көчкү чөөрдүн астында булактардын суусу ылайланат. Эгерде ошондой нерселерди же жанакы суунун химикалык составын изилдеп алдын ала алсак, ошондо биз айтсак болмок, мына жакында 1-2 күндөн кийин жер көчкү түшүшү мүмкүн деген маалымат бере алмакпыз. Бирок андай нерселер, андай жабдуулар бизде жок, тилекке каршы, ошо негизги көйгөй ошо. Канат мырза, маегиңизге рахмат айтам. Табигый кырсыктар жана алардын келип чыгуу себептери тууралуу Улуттук академиянын сейсмология институтунун мүдүрү Канат Абдрахманов менен маектештик.